Lazer değil, laparoskopik ameliyat diyoruz biz buna. Kapalı olarak. Өлкөдө бир нече жылдан бери оорукана маселеси негизги көйгөйгө айланып, ар кайсы облустан келген бейтаптар борборго келип керектүү дарыгерге көрүнө албай убара тартышчу. Кыргыз-түрк достук мамлекеттик ооруканасында бейтаптар жашаган жерине дарыгердин көрсөтмөсүнө карабай тегиз кабыл алынат. Her bir operasyada biz 4, 5, 6 tamırlarda жүрөк almashtırıp atабыз. Бул аябай чоң операциялар. Мындай операциялар үчүн биздин жарандарыбыз чет өлкөгө барып жүрүшкөн. Эми буну биз ушул жерде жасап атабыз. Кудай буйруса бардык операциялар ийгиликтүү өтүп атат. Бул операциянын жанакындай белден обезболивать этип, уюштуруп, жанакындай уктатпай эле операцияны жасашы, жана операциядан кийин жарандын реанимацияга эмес, палатага которулушу да бул биздин жарандар үчүн ушундай жакшы бир шарт түзүп берип атат. Кыргыз-түрк достук мамлекеттик ооруканасында жүрөктүн дартына жараша операциялар 40 миңден 140 миң сомго чейинки баада жасалат. Буга чейин бейтаптар ушундай эле операцияларды чет мамлекеттен 5 миң долларга жасатып келишчү. Türk Dostluk Hastanesi'ne başhekim olarak görevlendirdim. Биз бул жерде баардык чыгымдарды Түркия өкмөтүнүн колдоосу менен долбоорду ишке ашырып, ийгиликтүү баштап алдык. Азыркы тапта калктын социалдык жактан аз камсыз болгон катмарын жана жалпы эле кайрылган бейтаптардын баарын дарылоого даярбыз. Сентябрда ишке кирген ооруканага көбүнчө жүрөк кан тамыр оорусунан жабыркагандар көп болуп жатат. Сентябрда ишке кирген ооруканада көбүнчө жүрөк кан тамыр оорусунан жабыркагандар көп болуп жатат. Аларга колдон келген жаңы ыкмалар менен жардам берип жатабыз. Өткөн жылы саламаттык сактоо тармагында бир катар ооруканалар курулуп, мындан сырткары буга чейин башка максатта турган медициналык мекемелер дарылоого берилип, айрым ооруканалар бириктирилген. Мындай реформалар быйыл да уланат. 21-жылы 1 миллиард 700 миллион сомго оңдоо түзөө иштери жана курулуш иштери жүргүзүлүптүр. Жалпы Кыргызстан боюнча 150 ашык биздин объекттерибиз курулуп, жумушка тапшырылып, тейлөөгө берилди. Demek biz al жерде биринчиден биздин кызматкерлер үчүн жакшы, керектүү болгон деңгээлдеги шарттарды түздүк. А бул негизинен барып биздин тейлөнүүчү калктын ден соолугуна оң таасирин берип жатат. Тармакты реформалоо иштери өткөн жылы башталып, быйыл дагы ишке ашууда. Анда татыктуу дарыгерлерди даярдап чыгаруу, сандан сапатка өтүү, заманбап медициналык жабдууларды сатып алуу жана буга чейинки чет жакта жасалчу кымбат операцияларды Бишкек, Ош шаарларында жасап дарылоо пландары коюлган. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.